Табиат койну кандай гана кенен бирок ошол кеңдиктен орун таппаган чырмоок чөп дегени болот. Айланасындагы башка өсүмдүктөргө жармашмайын деги эле жогору көтөрүлбөйт. Өз алдынча өсүү жөндөмүнө ээ эмес. Боорун жерден көтөрүп өсүш үчүн тегерегиндеги өсүмдүктүн баарына жармашат, белине оролот. Агер айланасында көк жашыл өсүмдүктөр болбосо, чырмоок чөптүн башы жогору кайдан көтөрүлсүн. Дал ошол лапазда адамзат коомунда да өзүнөн бийик башка адамдарга чап жабышмайын, жармашмайын, өйдө көтөрүлө албаган жандар болот. Учурдагы кыргыз саясатындагы чырмоок чөптүн метафорасын көркүнө чыгарган фигура пайда болду. Ал Садыр Жапаров жана анын троллдору, фанаттары, кошоматчылары. Алар прогрессивдүү күчтөргө каршы күрөш жарыялашты. Сынчыл ой жөндөмү бар инсандарга алар да чырмоок чөптөй жармашты го чиркин. Түрдүү жарлыктар менен кимдер аларга макул болбосо, аларды өтө ыплас сөздөр менен келекелеп, кемсинтүү Жапаровду колдогондордун эң башкы куралына айланды. Күрөштүн мазмунунда батышчылдар Кыргызстандан чыгып кетсин деген чакырыктар күч. Чырмоок чөп болбосоң кое кал. Алардын башкаларга чырмоок чөптөй оролгон бастыгына Садыр Жапаровдун бети чымыраган болсо, кастык тилин тыят эле. Агер адилеттүү күрөш менен бийликке жетүүнү кааласа, минтип коомду бөлүп жарган троллдордун жосундарына жол берет беле. Садырдын жеке саясий ишмердигине келсек, биз жогоруда сөз кылгандай, ал өзү баш болуп, чырмоок чөптүн табиятынан эч айырмаланбаган саясий фигурага айланып чыга келди. Өзүн улуттук лидер көрсөтүү далалаты менен өзүнөн алдаганча тажрыйбалуу, элдин жогору сыймыгына айланган инсандардын ишмердигин демеле куурай ордуна көрбөгөн дымагын көрсөткүсү бар. Мындай көрүнүшкө кейген маанай менен Кыргыздын ардактуу аксакалы, кашкөй акыны Шайлообек Дүйшеев агабыз жакында мамындай калыс кебин айтты. Бул кепти ошону менен тамам кылалы. Кечээ дейт Шакебиз, социалдык түйүндөрдөн Роза Отунбаеваны жамандаган ыплас сөздөрдү окуп жаман болдум дейт. Минтип бири-бирибизди жамандап отуруп кайда барабыз? Ушунчалык уяты жок, ушунчалык наркы жок. Наадан эл эмес элек го. Эмне болуп кетти? Кыргызга ким бирөөлөрдүн көзү тийдиби деп ойлодум. Жээнбеков жоголуп кеткенден кийин биз тургай дүйнө лидерлери эмне кылаарын билбей, акыл кеңешибизди Кыргыздын кимисине айтабыз деп турганда, Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы, дүйнө мамлекеттерин баары бирдей сыйлаган Антонио Гутерриш Кыргызстандан жападан жалгыз Роза Отунбаевага чалып сүйлөштү го. Отунбаевадан бөлөк бир да кишибизге чалган жок го. Жанагы баарын билген, бут колу жок, тоголок жазармандарга чалган жок го. Ал билип бергилечи, коңшуңар эмне болуп жатат деп Рахманга, же Мирзиёевге, же Путинге чалган жок го. Көрсө, Кыргызстанда дүйнө сыйлаган адамыбыз бар экен да. Дүйнө сүйлөшө ала турган кишибиз бар экен да. Ал Роза Отунбаева экен. Биз кыргыздар акыл эсибиз ордунда болсо, ушул үчүн эле сыймыктанышыбыз керек эле. Тилдеп, жаман сөздөр менен сөгүнгөндүн ордуна, жалган жалааларды жапкандын ордуна бир аз ойлонуп көрсөк болот эле го. Эмне үчүн буунун башкы катчысы түрмөдө олтурган мага телефон чалбай Отунбаевага чалат деп? Кошуна элдер эмне дейт? Дүйнө элдери эмне дейт? Мындай телбай тентектерге ким башчы болот? Мындай телбай тентектер бар элдин башчысы Манас болсо да, кийин кайсы эл мамиле түзүп иштегиси келет. Эртең алар
Силер кайдан чыккан элсиңер? Ыйман көргөн, таалим тарбия көргөн, маданият көргөн, ата-эне көргөн элде ушундай болобу десе, эмне дейбиз? Жалаң эле бандиттерден турган элсиңерби десе, эмне кылабыз? Биз деген бөлөк планетада жашаган эле эмеспиз да. Баарыбыз жер төгөрөгүндө бир планетада бир үйдө жашап турабыз го. Бир үйдө жашап тургандан кийин алакандай элибизди бөлүп жарганды, элибизди кемирип кесип жеп бараткан жаман нерселерди токтотпойлубу? Элибиз жакшылык көрүш үчүн дагы канча жолу азап тартышы керек? Эмне үчүн өткөндөрдөн сабак албадык? Же бул атайлап кыргыз элин тукум курут кылыш үчүн бирөөлөрдүн тымызын жасап жатканыбы? Эсибиз бар кезинде этегибизди жыялы, дейт ардактуу акыныбыз Шайлообек Дүйшеев агабыз.